Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мына декабрь айындагы иш планды азыр карайбыз да. Ошонун ичине ушул мен да айтайын деп аттым элем. Улуттук банкты чакыралы. Мына обменкаларда акча жок. Каякта акча? Эмне үчүн обменкалар жеңичинен акча таап берип атат, а улуттук банк муну көзөмөлдөбөйт? 1 сом, мына 1 сомго кымбаттады. 1 сом бул бизнес үчүн аябай чоң нерсе. Муну улуттук банк бул валюта рыногун аша унутту. Мына Нуржигит Кадырбекович айтып атпайбы? Барып карап койгойлу деп. Сиз ошол комиссиянын ичиндесиз да, Нуржигит Кадырбекович. Мен дагы ичиндемин. Төрага кетип калыптыр, замдары чогултуп, алтын ишини баштабайлыбы комиссиянын ичинде? Канча өтүп кетти уже? Бүт лидер фракциялар ошонун ичинде, комиссиянын ичинде. Эл күтүп атат. Экинчиден баалар өсүп атат. Бул бааны ким токтотот? Алмазбек Акунжанович. Үчүнчүдөн, мына өкмөт Японияга кетиптир, аман эсен келсин. Элдин жон терisi сыйырган табы. Налогтун үстүнө налог. Мына жаңы жылдан кийин налогторду курулуш тармагына киргизип атат, башка тармактарга киргизип атат. Налогту көбөйткөндөн көрө азыркы налогторду нормально чогултуп албайсыңар. Бул бизнестин мына каяка барсаң мен кетем Кыргызстандан, бизнести тапшырам. Бул өкмөт мындай кылып атат, тигиндей кылып атат деп атат. Бул налогту көбөйткөндөн менен биз бардыгына макул болуп атабыз. Но налогту көбөйтпөгүлө да силер бизнеске. Бизнестин акыркынан аласыңарбы? Мына азыр жакында алып келген атыптырсыңар дагы. 2-ден 3% көбөйтүп кээ бир налогду алып келбегиле Алмазбек Акунжанович. Элди раздражать этип эмне кыласыңар бизнести? Итак, араң турган бизнестин бардыгын өкмөт тагы налог кошсо эмне кылат мындан ары? Каяка барабыз? Бирөө айткандай, анда абага да налог салгыла, абага да. Дем алып аткан. Ошол эле калды, калган баары бүттү. Рахмат.